Бул Ташкүл Абдувапова, камактагы активист, Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулунун апасы. Апанын жашы 70-тен ашып, ден соолугу анча жакшы эмес. Ал эми уулунун камакка алынышы аны ого өтер санаага салды. Айтымында уулу чыркыраган чындыкты айтам деп жүрүп, ушундай жагдайга туш болуп отурат. Өз оюн айтып, чындыкты талашкан үчүн ушул ишке туш болуп калды. Эми ар кандай адам, ар кандай эле кыргыз жараны бир партияны колдойт. Колдобогон жок. Мисалы үчүн мен Садырды колдогонмун. Балис немеде, түрмөдө жатканда ийгилегенмин. Баласыны чыркыратканда өзүмдүн балама кандай күйсөм, Садырдын баласыга онун өтүп күйгөнмүн. Келип менин балам ушу күнгө туш кеп калганыга өзүм кыйналам да, эмне кылам? Ушу балам ушинтип эр жетилгенде канаты кайрылбасын деп ойлоймун. Ден соолугу, омурткасында гиржасы бар, мойнудан. Бөйрөгү ооруйт, ашказаны ооруйт. Эми оюну кандай ушу бала ошентип сүйлөп оюн айтты билбеймин. Өзүнүн Кудай эл үчүн иштейм деп чындыкты чыркыраганыбы ушундай бала болду да. Уулунун камакка алынганын алгач интернеттен уккан апанын кан басымы көтөрүлүп, тез жардам кызматкерлери жардамга келген. Азырдагы уулун эстегенде көзүнө жаш алып, жүрөгү канап турат. Телефонду карап отурсам эле Замирдин сүрөтү чыгып калды. Шамшидин уулу 1 айга камалды деди. Ошо этте өзүмдү билбей калптым. Давлениям 200 болгон экен, скорый келип айыктырыптыр. Кийин анан карасам балам камалып каптыр да. Ошонун бери дарманым деле калган жок. Сүйлөргө алим деле калган жок. Эне кыйын болот экен. Ушу отурам, Замир ушундай болгон. Ошондо уктум, мага эч ким деле айткан жок. Эч ким деле неме кылбады. Анан кийин 8-сентябрда дебатка чыкты. Ошондо бир көрдүм. Ошондо көрдүм, менен дебатка чыкты да деп койдум. Ошондогу сөзү боюнча ошондогу токтом башка эле. Кийин 13-дө башка токтом менен жабык камап койдуңар. Эмне себептен жабык камайсыңар? Мамлекеттин мүлкүн жебесе, бирөөгө жамандык кылбаса, эмне себептен жабык сот кылдыңар ушуну мен түшүнбөй калдым да. Битте жалгыз балам өзүнү тууган уругу кирбесе, мага айтышпады алар балдарым. Бул апам ооруп калат деп оорусам эмеле майли, ансыз деле оорудум. Замирбектин бир тууган эжеси Лайли Курбанбаева учурда апасынын жанында. Ал дагы өз оюн ачык айтам деп камалып кеткен инисин, аны үйүндө күтүп жаткан 3 баласын жана келинчегин ойлоп ойго батып турат. Себеби үй бүлөсүнө Замирден башка кам көрө турчу киши деле жок. Үй бүлөсү ошо ишке иштейм деп кеткен, кошо квартира снимать этип жашайт. 3 кичине баласы, келинчек жалгыз. Барып караганга мүмкүнчүлүгүбүз жок. Потому что энесин караш керек. Бизде эм жетимдерди чыркыратпай чыгарып койгула талап кылам силерден. Сүйлөгөн, анан өзүнүн оюн айткан деле камай берсеңер, Кыргызстан оңолбойт эч качан. Кошуна колуң эли журтка, башка өлкөлөргө күлкү болгондон башка эч нерсе чыкпайт. Жамандыгы жокту жаап анан айы барлар жыргап жүрбөсүн да. Замирбек Шамшидин уулу үй бүлөдө 8 бир туугандын эң кичүүсү. Кичинесинен зирек, элинин камын ойлогон бала болчу дейт апасы. Атасы кайтыш болгондо уулумдун нан жаап жүрүп окуткам деген апа жакшылыктан үмүт үзбөйт. Айласы кетип турган эне өлкө жетекчилигине жана жалпы калкка кайрылуу жолдоду. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчы Ташиевич, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим, кайрылам сиздерге. Менин баламды Садыржан чыгарып койгула, Ташижан чыгарып койгула. Силер мага ошогон эненин баласысыңар. Мен суранам, жаш баламдын канатын кайрыбагыла. 3 кичине палапандай балдары чыркыра үйдө отурат. Аялы жаш, олорду ким карайт? Мен карагыдай күйөөм болбосо, менин болгон пенсиям 7-8 миң пенсия болсо, эми кичине көбөйдү. Ол пенсия кимге жетет? Мен даримден дашпайт. Мен суранамын. Садыр чыгарып койгула, суранам Садыржан Камчы. Талап кыламын силерден. Энелердин көзүнүн жашын агызбагылачы.
Эскерте кетсек, Адахан Мадумаровдун тарапташы Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү Замирбек Шамшидин уулун Бишкектин 1-май райондук соту 20 октябрга чейин камакка алган. Ал эми 16 октябрда камакта кармоо мөөнөтү 8 ноябрга чейин узартылды. Замирбек Шамшидин уулуна кылмыш иши 8 сентябрда эле козголгон. Алгач ага бийликти басып алууга чакырык жасоо айыбы коюлган. Бирок 13 сентябрдагы шаардык соттун алдындагы Адахан Мадумаровду коргогон митингден кийин башка беренеге тагыраагы Кылмыш жаза кодексинин 278 массалык башалмандыктар беренесине алмаштырылган.